Тушалган махабат. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Чолпон Расулова. Дагы мажбур болду, мажбурлашты. Бул жолу эне болууга мажбур кылышты. Асел өмүрүн төрөлгөндөн баштапкы өзүнүн жашоосун кудум бирөөдөн карызга алып жашагандай. Тагыраагы өз жашоосуна, тагдырына өзү ээ эмес. Дайыма анын ордуна башка бирөө чечим чыгарат. Мурун атасы Шер болсо, эми Альберт. Альберттин оюнда эмне бар экени белгисиз. Асел менен Заринаны кошуп Россияга алып келди да Москванын так ортосунда жайгашкан 3 бөлмөлүү пентхауска жайгаштырып кетти. Адатта аял төрөлө элек балага аял киши биринчи мээрим төгөт эмеспи? Ал эми эркек киши бара-бара акырындык менен, балким бала төрөлүп, аны колуна алганда мээрими түшөт. Альберт менен Аселде мунусу тескерисинче. Альберт балага али жарык дүйнөгө келе элек балага үйрүлүп түшүп, башкача камкор. Асел болсо муздак, кайдыгер. Мээрим төккүсү келбеди. Кудум ичинде бала жоктой кадимки турмушу менен жашап жүрө берди. Атүгүл дарыгер жазып берген витаминдерди да кабыл албай ыргытып жиберген. Бирок бул турмушта адамдын пейилин, керек болсо өзгөрбөс принциптерин өзгөртчү жагдай, окуялар көп болот. Адатынча Асел музыканы бийик коюп алып секирип бийлеп жаткан. Бир убакта курсагында түшүнүксүз кыймыл болгондой, толкун сымал тээ өткөндөй болду. Телевизордон чыккан музыкага кошулуп ырдап, ошончо бийлеп жаткан кыз тып басылды. Саамга токтоп тыңшагандай музыканы өчүрө туруп калды. Дагы кайталады. Зарина, ага удаа эле дагы кыймыл. Ашканадан туурап жаткан эти менен колуна бычак көтөрүп чуркап келди Зарина. Чачылган диванга коюлчу жаздыкчалар ар кай жерде оонап, тозу чыккан бөлмөнүн ортосунда чачтары иретсиз жайылып, көздөрү бакырайган Асел кыймылсыз турат. Жанына жетип келген Зарина: "А эмне болду? Бир жериң ооруп жатабы?" деди тынчсыздана. "Акырынчы" деген Асел сөөмөйүн оозуна алып келди. "Эмне, бирөө келдиби?" деди Зарина да үнүн акырындатып. "Карасаң сен да." Асел колу менен курсагын көрсөттү. Зарина акырын ылдый болуп кыздын курсагына жакын келди. "Эмне болду? Ичимде бирдемке кыймылдап атпайбы?" деди Асел да шыбырап. Зарина эки колун чаап жиберип диванга кулап көзүнөн жаш аккыча күлдү. Бир кыйлада араң күлкүсүн тыйып кызды караса, ошол калыбында көздөрүн алайтып катып турат. "Ай боорум-ай, ай кыз келчи бери" деген Зарина Аселди жанына чакырды. "Ичиңдеги бала чоңойгон сайын кыймылы сага билинет. Ал деген тирүү жан да кыймылдайт. Эмне мурун кыймылдачу эмеспи? Мурун өтө кичинекей болгон, кыймылын сага жеткире алган эмес. Азыр сен тигинтип секирсең кыйналгандыр бала, ошого катуу кыймылдады. Сага апа акырын деп белги берди да", деди күлгөн Зарина тамаша аралаштырып. "Мен билбегем" деди Асел акырын курсагын сылап. "Сен кайдан билмек элең, өзүң али бала болсоң." Зарина кызды аягандай жалооруп сүйлөп бооруна кысты. Дал ошол күндөн Аселдин жашоосу башка түс ала баштады. Буга чейин сезип көрбөгөн бир жагымдуу сезим пайда болуп, аны башкача бактылуу кыла баштады. Баланын ар бир кыймылын күтүп, тыңшап, аны менен сүйлөшүп, кээде ойноп кетчү. Мурун өзү менен өзү сүйлөшсө, эми ошол башындагы, дилиндеги сөздөрдүн баарын курсагындагы бала менен бөлүшөт. "Ким экенин билесизби?" деди аппарат менен текшерип жаткан дарыгер сырдуу жылмайып. "Кыз." Асел көздөрүн жумган калыбында жооп берди. "Ооба, чын эле кыз." Дарыгер Аселдин сөзүн тастыктап кубанычтуу сүйлөдү. "Жүрөгүнүн соккону, а бул колдору, мынакей башы." Кичинекей түшүнүксүз аппараттан жүрөктүн дүкүлдөп соккону кадимкидей угулуп, курсагындагы баласын суктануу менен бактылуу карап жатты Асел. Анын бул кубанычын четте карап турган Заринанын жүрөгү ачышып, Аселди, аны кошуп, анын жарык дүйнөгө келчү кызын аяп жаткан эле. Анткени Аселди алдыда дагы кандай сыноо күтүп турганы ушул Заринага маалым болчу. Түн ортосу. Кыздын ачуу кыйкырыгынан ойгонуп кеткен Зарина жарыкты күйгүздү. Бөлмөнүн кире беришинде курсагын кармап онтоп Асел туруптур. Турган жериндеги пол суу. "Башталды" деди Зарина. "Аселя, тынчтан, терең дем ал. Азыр ооруканага кетебиз, мен чалайын тез жардамга."
Оорунун катуулугунан кыз дагы кыйкырды. Зари эмне болуп жатат, эрте эмеспи али? Жаштуу көздөрүн жалдыратып, өзүнөн жардам күткөндөй жалооруп карап турган кыздын каректерин батынып карай албай көздөрүн тартып алды Зарина. Күндүзү текшерүүгө барганда витаминдешип атайы Альберттин буйругу менен толгоону келтирүүчү укол жасашканын Асель билген жок. Тез жардам келгиче толгоонун ачуусуна чыдабай кыйкыра берген Аселдин күчү кетип баратты. Уңулдаган үнү менен чырагын жандырып зуулдап келген тез жардам менен Аселди ооруканага жеткиришти. Төрөт бөлүмүнө. Кабыл алган дарыгер дароо Аселди төрөткө алды. Узун коридор менен каталкада бара жаткан кыз жанындагы Заринанын колдорун бекем кармап алып сүйлөп жатты. Зарина, суранам, жанымдан кетпе, коркуп атам мен. Кыздын көзүнөн ылдый сызылган жаштарын колу менен сүрткөн Зарина, коркпо, баары жакшы болот. Мен ушул жердемин, деди алдастап, өзү да коркуп. Анткени Аселдин өңү куп-куу болуп, терге чөмүлө көздөрү болуп көрбөгөндөй кызарып чыккан эле. Бул жагына сизге мүмкүн эмес, деген медайым Заринаны төрөт бөлүмүнүн эшигинин оозунан токтотуп калды. Титиреген колдору менен телефонун алып чыккан Зарина Альбертке чалып жатты. Биз ооруканадабыз, деди да өчүрүп салды. Арадан жарым саат өтүп өтпөй Альбертке кошулуп Шер экөө ээрчишип жетип келишти. Абалы кандай? Альберт жакындай бергенде Заринадан сурады. Жаман, оор абалы. Кандай гана ташбоор мыкачысың. Асель жаш али. Эне болууга даяр эмес экен, аз келгенсип эми маалынан эрте төрөтүп жатасың. Балага өзүнө бир нерсе болсочу. Зарина акыркы сөздөрүн айтып жатып буркурап ийди. Анткени жанында жүрүп, өзү да билбеген абалда Аселге байланып аны жакшы көрүп калган эле. Жап жаагыңды. Жанына келген Альберт ары бери өткөн адамдарга угузбай Заринанын жанына келип, каруусунан катуу кармап сүйлөдү. Бул жер жеке менчик клиника, шаардагы эң күчтүү клиника. Эң тажрыйбалуу дарыгерлер эмгектенет бул жерде. Баланын да Аселдин да өмүрүнө кепилдик беришкен. Эмне, силер кудай болуп кеттиңер беле? Деген Зарина колунун ооруганына чыдай албай булкуп тартып алды да ары жака басып кетти. Аз калды, чыда, деген орус аялдардын сөзүнүн бири кулагына кирсе, бири укпай жатты Асель. Мынакей, азыр. Аселдин күчү кетип, көздөрү тумандай баштады. Бала көрүндү, акыркы жолу күчөн, батыраак. Асель болгон күчүн топтоп катуу кыйкырып жатты. Анан ыңаалаган баланын үнүн укту. Шалак этип керебетке боюн таштаган Асель жылмайып алды да алсыз. Кызым, деди. Укол. Аселди тегеректеген бир нече медайымдар колуна дароо укол беришти. Кызым гана, көрсөткүлө. Асель жумулуп бараткан көздөрүн ачып, ордунан козголуп турууга аракет жасап жатты. Бала алсыз, кислородко муктаж, айына жетпей төрөлдү. Биз аны коопсуз жайга алып кетебиз. Аселдин маңдайынан сылап, аккан терлерин аарчып жаткан дарыгер сүйлөп жатты. Балам, деген кыз оозун алсыз кыбыратып, көздөрү жумулуп кетти. Асель уктап жатты. Периштеникиндей аппак жүзүнөн акырын сылаган Альберт жанында отурду. Бир убакта колдорун кыймылдатып көздөрүн ачты кыз. Альберттин маңдайында өзүн күлүмсүрөп тиктеп турганын көргөн кыздын көздөрү чоңоюп кетти. Майя. Асель ордунан турайын деди эле Альберт колдон тартып жаткырды. Сага мүмкүн эмес азыр. Зарина кайда? Альбертти карагысы келбеген кыз жүзүн ары буруп сүйлөдү. Ал кетти. Эмне, кайда кетти? Асель таң калгандай Альбертти тиктеди. Сага жакшылап карай албаган үчүн иштен алдым. Асель эми сүйлөйүн дегенде сыртта медайым кирип келди. Майя Крекасян, абалыңыз жакшыбы? Мени баламдын алдына алып баргыла, деди Асель жооп бергендин ордуна. Бирде Аселди кайра Альбертти карап туруп калган медайымга Альберт башын ийкеп койду. Эч нерсени түшүнбөгөн кыз тыкылдап чыгып кетти. Майя, балабыз, балам, менин балам. Асель баса белгилеп айтты. Балабыз жок. Эмне? Асель бул сөздү түшүнгөн жок. Кандай жок? Сен мени баладан баш тарт деген турасыңбы? Эч качан. Майя, укчу. Балабыз учуп кетти. Сен 3 күн өзүңө келе албадың, бала бир гана күн жашады. Азыр Кудайга сенин аман калганыңа шүгүр келтирип жатабыз. Жок. Асель кулактарын колу менен жаап кыйкырып жатты. Токтот, суранам, айтпа. Мен бул жоготууну көтөрө албайм.
Кыйкырып колуна сайылган тамчылатма уколду жулуп ыргытып, чуркап бараткан жеринен Альберт кармап калды. «Майя, кое бер, кызым!» Сырттан келген дарыгер менен бир нерче медайым Аселдин колуна тынчтандыруучу укол беришти. «Жалган дегилечи, суранам, балаң тирүүдечи» деген Аселдин көздөрү кайра жумулуп кетти. Асел Бектеновна, Алимова Асел Бектеновна. Ильяс компьютерге үңүлүп бир нерселерди издеп жаткан жигитке кайталап жатты. «Жок, кантип эле?» Ильяс оозу бош шалдырай жанындагы отургучта олтура кетти. «Өзү ушул райондо жашаганы анык беле?» «Билбеймин. Анан эмне бул жактан издеп жатасың?» «Аны бүт жактан издеп жатам». «Сенин эсиң ооп калыптыр. Кантип тапмаксың аны?» «Табам. Дүйнөнү жөө кыдырсам да табам». Жанындагы жигит баш чайкап күлүп койду. Ильяс болсо «сени баары бир табам» деген сөзүн ичинен кайталап жатты. Ильяс окууга тапшырганда апасы Россияда жүрүп иштеп тапкан акчасына шаардан үй алып берип койгон. Өзү болсо башка турмуш куруп кетти. Ильяс айылдан тайенеси Салима энени алып келип жашап калышты. Шаарга келгени Аселди кыдырууга өткөн. Келген күндөн баштап тынымсыз издеди. Тапшырган окуусу милиция болгондуктан издөөгө жакшы эле шарттар түзүлдү. Шаарга катталган ар бир жашоочулардын тизмесин алдыртып издеп көрдү. Эч майнап чыкпаган соң минтип шаардан анча эмес алыс райондорго өткөн эле. Ильястын оюн телефонго келген чалуу бузуп жиберди. «Алло, Ильяс, Алимова беле сени издеген кыз?» «Ооба» деген Ильястын көздөрү кубанычтан жайнап кетти. «Бөлүмгө келсең?» «Макул байке, азыр жаныңызда боломун». Практикага чыккан жердеги жетекчиси менен мамилеси келишип, Асел жөнүндө айткан эле. «Аракет кылабыз, Кыргызстанда эле болсо табабыз» деген. Эми минтип чакырып жатат. Бир дайыны билинген го деген үмүткө жетеленип, кантип бөлүмгө келгенин билбей калды. «Саламатсызбы байке?» «О, Ильяс, келиним. Таптыңызбы?» дей салды шашыла. «Отурсаң, Алимова Асел Бектеновна, сен айткан жылы мектепти бүткөн экенсиңер. Ал кыз медициналык академияга тапшырган экен. Чынбы?» Ильяс ишенбегендей кайра сурады. Анткени Асел эч качан врач болом дечү эмес да. «Ооба, бирок андан ары маалымат жок. Калганын ошол окуу жайдан сүрүштүрүү керек. Азыр эле барамын. Шашпачы. Сен сурасаң маалымат айтылбайт да, анткени сен студентсиң. Мен эртең өзүм барганга аракет кылайын». Ильястын жүрөгүндө кандайдыр бир үмүттүн зор учкуну жанып кетти. «Чын эле таптымбы Аселимди?» деген кубаныч көкүрөгүн ээлеп, дели өрүп үйгө кубанычтуу кирди. Тайнөө бүт кийимин чечпей атып кыйкырып тайенесин издеди. «Кулунум» десе, «Тайенең сенден айлансын». Бөйпөңдөп чыккан Салимене уулунун чачтарынан шорулдата жыттап алды. «Тайне, мен Аселди таптым» деди кубанычтуу Ильяс колун жууп жатып. «Эмне дейт? Анан мында ээрчитип келбедиңби? Периште кызымды мен деле сагындым да». «Эртең, Тайне, эртең жолуган буюрса». «Ишенесиңби? Ал мынау эле медицина окуу жайында окуп жүрүптүр да. Биз билбей эле Бишкекти түрөө кыдыра бериптирбиз», деди Ильяс шаңдуу тамакка отуруп жатып. «Тапканың рас болуптур. Айттым го сага, анча санаа чеге бербесеңчи деп. Асел аман соо жүргөндүр десе көнбөйсүң». «Тайне, көрдүң го башкача түштөр кирип эле». Түшкө ишенген сени, ал тамагың муздайт». Бул күнү Ильяс төшөгүнө бактылуу жатты. Эртеңки күнүн, Аселге жолукчу күнүн элестетип тим эле бактылуу жымыңдайт. «Периштем го, таптым сени» деп жатты, көөдөнү толо кубаныч менен. Бирок аттиң бул кубанычы үлбүрөп эртең учуп жок болоорун сезген жок. Ильяс эртеси күнү сабагына да барбастан байкеси менен Асел жөнүндө маалымат алуу үчүн медициналык окуу жайга кошо келди. Окуу жайдын жетекчисинин чакан кабинетинде колунда Аселдин документтерин кармап отурду. «Мынакей тапшырылган документ. Бирок ал кыз окууга келген жок», деди окуу бөлүмүнүн жетекчиси. «Кандайча? Силерде байланыш номери, даректери жазылган да?» Ильяс баары бир үмүтүн үзгүсү келбей сурап жатты. «Албетте, бул жерде калтырылган номерге кызды окуудан четтетип жатканыбыз жөнүндө айтуу үчүн байланышканбыз. Бирок өчүрүлгөн. Дарек боюнча издеп көрдүңөрбү?» деди Ильястын байкеси. «Жок, бизге мунун эмне кереги бар?
Кыз окууга келбеди, демек биз четтетебиз. Ал эми документти архивге түшөт. Каалаганда келип алып кетсе болот, деген декан кайдыгер колун жайды. Даректи жазып алабыз. Ильяс кандайдыр бир илинчек болсо да таап алам деген кыязда кичине барака документте көрсөтүлгөн даректи жазып алды. Окуу бөлүмүнүн жетекчиси менен жылуу коштошуп чыгышкан Ильяс менен байкеси түз эле кагазда көрсөтүлгөн дарекке жөнөштү. Көп кабаттуу үй экен. Бирок бул жерден да кыздын дайынын биле алышкан жок. Бул үйдү ижарага алып жаш үй бүлө турушат экен. Алардан үй ээсинин телефон номерин алып байланышты эле үйүмдө турган ар бир ижарачыны эстеп кала албайм деп корс сүйлөгөн аял телефонду коюп салды. Эртең мененки жүзүндөгү кубанычы күбүлүп, эки ийнин шалдыратып, Ильяс байкеси менен бөлүмгө келди. Кантип эле жок? Ильястын такыр акылы жетпей турду. Минтип жоголгондор көп эле болот, деди байкеси. Окуу жайга тапшырып, бирок окуган эмес болсо. Так, байкеси колу менен столдун үстүн черткилеп ойлонуп жатты. Мүмкүн ала качып кеткендир. Ильястын жүрөгү солк этти. Кантип? Ушинтип эле. Азыр ким көп шаарга айылдан келген балдар көп. Балким бирөөсү баса калып алып кеткендир, деди байкеси. Жок, андай болсо Аселдин кабары билинмек, турмушка чыккандыгы угулмак да. Байке элестет. Мени менен кезигишкен күнү эле кечинде телефону өчүп калды. Ошондо маанайы жакшы беле? Жакшы болчу, деген Ильяс ойлоно калды. Бирок кызды аябай сагынгандыктан ошол жолугушканда анын маанайына деле көңүлү бурбаганын эстеди. Кеч киргенде гана тынчсызданып, улам Ильястын колдорун кармалап жаткан. Анан эле тиги атасынын жардамчысы келип калбадыбы? Болбосо ошол учурда Аселден дарегин сурайын деп жаткан. Атасы эмне жумуш кылчу эле, деген байкеси Ильястын сөзүн бөлүп жиберди. Аны билбейм. Асел атасы жөнүндө көп айтчу эмес. Анткени атасын жек көрчү. Эмнеге? Апасын өлтүргөн үчүн. Токтой турчу. Анан балким... Жок, Ильяс байкеси айта турчу болжолду ойлогусу да келген жок. Атасынын да дайыны жок да, кызык. Ильяс акыркы болжол калды. Эмне, деди Ильяс байкесин карап корккондой. Кылмыш дүйнөсүнө аралашкан болуусу да мүмкүн. Мүмкүн эмес, Асел ал. Анткени иссиз жоголуп кетсе, бири гана ошол дүйнөгө аралашкан адам жоголот. Ишенип кой, сен бул чөйрөнү билбейсиң, иним. Ишенбейм, деди Ильяс оозу бош. Эми бул жөн гана миңдеген айтылчу болжолдун бирөөсү да. Балким сенин периң жүргөндүр жакын эле жерде. Ооба, ишенем, табабыз. Ильяс, издөөнү токтотпойбуз дечи. Баардык чек ара пункттардагы сыртка чыккандардын тизмесин кароо керек архивден. Анан Кыргызстан алакандай дегенибиз менен канча айылгыштак бар. Табылат, иним. Эртең менен үйдөн шаңдуу кеткен уулу кечинде кеч кайтты. Демейде эшиктен кирип-кирбей жатып тайын элеп, шоктонгон небересинин маанайы пас экенин көрүп аяп кетти Салимене. Кагылайын, карегим, келдиңби? Келдим, Тайне, келдим, деп сус сүйлөгөн Ильяс түз эле бөлмөсүнө өтүп кетти. Артынан кирген Салимене уулунун кичинекей рамкага салынган Аселдин сүрөтүн кармап турганын көрдү. Жолуга албадыңбы? Деди диванга отуруп жатып. Жок, таппай калдым дагы, Тайне. Ильяс ызаланган жаш баладай Салиманенин тизесине башын коюп жата кетти. Колундагы кыздын бажырайган сүрөтүн карап, кумга сиңгендей жок, Тайне, деди ыйлагысы келип, бирок өзүн кармана. Табылат, уулум. Салимене алдында жаткан небересинин чачтарын сылап жатып, колундагы Аселдин сүрөтүнө тигилди. Кыязы жаз мезгили окшойт. Гүлдөп турган алма багынын астында акактай болгон тиштерин каш кайта көрсөтүп, бир жагына өрүлгөн чачына байланган жоолукту кармап бактылуу күлүп түшүптүр. Гүлмүңдөгөн жапжашыл көздөрү алыстарды бактылуу тиктеп турат. Кайда жүрдүң экен, периште кызым-ай, деп жатты, дилинде Салимене убайым тартып. Убакыт өз мыйзамынан жазбай, кадимки эрежеси менен өтүп жатты. Адам баласынын бактылуу күндөрүндө токтобой учуп өткөн убакыт оор күндөрүндө деле ошол зымыраган тездигинен мүдүрүлбөй өтө берет экен. Адамдар өз дүйнөсүндөгү гана мезгилди токтотуп, алга сүрөп бийлик жүргүзө алат турбайбы? Асел Альберт көрсөткөн Москванын чекесиндеги айылдарда атайын мусулмандардын мүрзөсүнө коюлган кызынын кичинекей бейитинин жанында отурду.
жанындагы башка бейиттерден айырмаланып кичинекей, анан жаңы коюлганы билинип топурагы да кургай элек. Асель узун болгон манжалары менен топуракты сылап койду. Такыр ишенгиси келбей турду. Кече эле курсагында жашап, өзүнүн тирүүлүгүнүн белгисин берип тыпырап тээп аткан кичинекей периштеси минтип муздак кара топурактын алдында жатканына ишене албай жатты. Чынында кыйбай турду кызын. Жан эти менен бир тең болуп өмүргө келе элек жатып, өмүрүнүн маңызына, жашоосунун мазмунуна айланган кызын бул караңгы сыз топурак астына таштаганга кыйбай турду. Өзү али наристе бойдон, наристенин күйүтүн тартты. Асель бир аз өзүнө келген соң кайра Казакстанга кайтышты. Аселдин жанына Заринанын ордуна башка аял кошуп берди Альберт. Мен сага жаш бала эмесмин, нянька жалдоонун кереги жок, деди Асель бөлмөсүнө гүл көтөрүп келген Альбертке. Зарина менен деле жүргөнсүң го, сени эрикпесин деп. Рахмат, мени ойлоп камкор болгонуң үчүн. Бирок эми керек эмес мага эч ким, деди Асель Альберттин сөзүн бөлө. Майя, мени өзүмдөн чыгууга мажбур болба. Альберт кызга жакын келди. Асель эч нерсе деген жок, жөн гана маңдайында турган Альбертти теше тиктеп тура берди. Альберт мурун кыздын көздөрүн тиктегенде башкача күч, жылуулукту, аруулукту көрүп, ал таза каректерге батынып карай албай, көздөрүн тартып кетсе, азыр ошол эле көздөрдөн ыза, өч алуу, жек көрүү дегенди көрүп турду. Бир канча жыл мурун шеф айткан вулкандай күйүттү эми Альберт көрүп жатты. Бул көздөр кудум жана алгычтай, бирде мазактуу тиктесе, бирде жеңиштүү жайнап миң өзгөрүлө өзүнүн көзүн албай жалтанбай турган эле. Анан Москвадагы ооруканада кызынын өлгөнүн укканда эсин жоготуп баратып, Шер менен Альбертти карап, силер күнөөлүүсүңөр, түбүңөргө жетем деп жыгылганын эстеди. Кыргыз тилинде сүйлөгөн үчүн бул сөздөрдү Альберт менен Шер гана түшүнгөн. Ошондогу жек көрүүгө толгон көздөр ошол бойдон өзгөрбөй калып кетти. Заматта ушуларды көз алдынан өткөргөн Альберт кыздын эгинен алып кармап турган колдорун акырын түшүрүп, колундагы чоктой кызарган бир букет розаны бөлмөнүн төрүндөгү уктоочу керебетке ыргытып чыгып кетти. Альберт чыгып кетери менен Аселдин көздөрүнөн жашы томолонуп кетти да терең дем алып алды. Жок Асель, ыйлаганга болбойт. Ичиңден ыйла, өкүр, жулун, бирок могу жырткычтарга бир тамчы жашыңды, алсыздыгыңды көрсөтө көрбө, деп жатты, өзү менен өзү сүйлөшүп. Майя кандай? Шеф алдында көңүлсүз ичимдик ичип отурган Альберттен сурады. Жакшы, деген Альберт шуу этип үшкүрө дагы бир рюмканы көтөрүп ийди. Альберт, баарын мен айткандай бүтүрдүң да, Шеф сынагандай Альбертти тиктеп турду. Ооба, бала 7 айда төрөлдү, сенин буйругуң менен ал да жок болду. Заринанын ошол эле күнү көзүн тазалаганбыз. Эң сонун, анын бизге башка кереги жок. Ал эми силер Майя менен Али балалуу болгонго жетишесиңер. Бейкапар сүйлөп жаткан алдындагы Шефти Альберт биринчи жолу жек көрүп турду. Эми Майя мени өзүнө жолотпойт, мындай мүмкүнчүлүк башка болбойт, деди ызалуу Альберт. Альберт, мага ишен, Майянын алдыда улуу иштер күтүп турат. Альберт биринчи жолу Шефинин сөзүнө кошулган жок. Анын максаты такыр бөлөк болчу. Аселге кошулуп, өзү да бул чөйрөдөн кеткиси келген. Тынч жашоодо жашагысы келген. Бирок мунун баарын батынып Шефке айта албай койбодубу. Эрксиздиги үчүн өзүн кошуп жек көрүп жатты. Бул чөйрөгө кет алгыс болуп өмүр бою байланганын унутуп салыптыр. Шефтин эсиңден чыктыбы сени кай жерден сууруп чыкканым деген сөзүн угуудан коркту. Ал үчүн өмүрүн, Аселди жана кызын курмандыкка чалып кете берди. Өмүр го мейли, бирок кызычы, анын күнөөсү эмне эле? Көздөрүнүн кычыгына келген жашты Шефке көрсөтпөй болгон күчүн ичимдиктен чыгара ичип жатты. Бул Альберттин биринчи жолу мындай кылуусу эле. Ал эч качан өзүн башкара албай калганга чейин ичпеген. Ильяс, канча убакыт өттү? Деди жанында отурган досу Акыл. 6 жыл. Ильяс ошол компьютерге үңүлүп, эки кашын бириктире аябай берилүү менен бир нерсени издеп аткандай досуна көңүлсүз жооп берди. Во, 6 жыл. Аныңдын бир дайынын билбей эле издей бересиңби? Өткөн 6 жыл ичинде Кыргызстанды түрүп ийдиң го. Ары дегенде Баткенден бери издеттиң. Билинсе бир жиги билинмек ушул күнгө чейин.
Биз билбеген тоолордогу айылдар кемби Кыргызстанда акыл? Ар бирин аңтарып чыкпадык да, деди Ильяс ошол калыбынан козголбой. Жок, макул, ошончо болду. Эгер сени сүйгөндө өзү деле бир дайынын айтмак да, туурабы? Же силер келишип алгансыңарбы периң менен? Мен жашынам, сени тап деген талап койду беле. Жөнчү адамды күлдүрбөй. Ильяс досунун кебетесин көрүп жылмайып алды. Чын да, карасаң эми, социалдык сайттар калбады сен кирбеген. Алимова Асель. 999 Асель чыгып турат. Мунун кайсынысы сенин периң экенин кайдан билесиң? Жарымынын сүрөтү жок. Жүрөгүм менен сезем мен. Айжан бөлмөгө кирип булар менен учурашты. Макул, мен кеттим. Бүгүн кезектемин деген акыл экөөнү таштап чыгып кетти. Эмне болду? Кабар барбы деген кыз колун акырын Ильястын желкесине койду. Айжандын үнү мээримдүү чыкты. Ильястын кулагында жанатан досу айткан сөздөр калып кетип таасир эттиби же чын эле чарчадыбы? Айжанга жүзүн буруп абдан маани берип карап жатты. Тунук жүзүнө жарашып турган мурду, оозу, бажырайган көздөрү, ананда жан да жок жароокер. Мээримдүү жылмайып турат. Ильяс окууга тапшырган жылы эле экөө мамилелери, көз караштары келишип ынак болуп кетишкен. Окуусу милиция болгондуктан тайпада көбүн эсе эркек балдар, кыздар аз гана санда. Айжандын атасы өзү орган кызматкери болгондуктан кызы атасынын жолун улап тапшырып калыптыр. Эки агасынан кийин жалгыз кыз болсо да тайраңдап эрке эмес. Сүйлөгөн сөзү ордунда, абдан жөнөкөй жан. Дос болушканы канча жолу Ильястын үйүнө келип, Салима энеге кол кабыш кылып кетип жүрдү. Экөө жанаша жүргөн күндөн эле кыздын Ильяста көңүлү бар экени өзүнө эле эмес, айланадагы бардыгына байкалган. Бирок Ильяс Асель жөнүндө көп айтчу. Жада калса, экөөлөп издеген күндөр болду. Айжан кээде ушул кыздын ордунда мен болуп калсам эмне деп тамаша чын аралаш Ильяска тийишип өтчү. Кыздын өзгөчө сапаты бар. Ал башка адамдардын сезимдерин сыйлоону билет. Сүйүп турса да кызганып жулкунбай, кайра жардам көрсөтүп, издешип келген. Ары жагынан эле ушундай сабырдуубу же Ильяс үчүн сабырдуу болгонго үйрөнгөн беле. Ильяс Айжандын колун кармады. Жигиттин эч качан мындай аракетин көрбөгөн Айжандын толкундаган жүрөгү апкаарып, жүзү албырып чыкты. Макул, анда мен формамды алмаштырып алайын, сыртта күтөм, деди Ильяс. Борбордо кыш, кеч кирип көчөнүн жарыктары жандырылып, андан майда жумшак себелип жаткан кар укмуш көрүнөт. Эки караан сейил бактар алай басып баратышты. Күн жылуубу же Айжандын жүрөгү жанып ичине түшкөн оттон ысып жатабы белгисиз. Үстүнө кийген пальтосунун алдын ачып алган. Керемет, деди Ильяс бир убакта жүзүн жаап жаткан карга тосуп. Чын эле, кар сонун жаап жатат негедир. Айжан жигитти таң калып карап турду. Күндөгүдөн такыр башкача күн. Кар жылда эле ушундай жайыт, деди Айжан күлүмсүрөп. Сени романтик болоюн десе бузасың да, деген Ильяс күлүп кадамын улады. Ильяс, айтсаң эмне болду? Бир убакта Айжандын чыдамы кетти көрүнөт. Алдын torой калып жигиттин маңдайына туруп сурады. Эмне болуптур? Сен башкачасың. Эмне жаман кабар уктуңбу Асель жөнүндө? Же кайгырып жатасыңбы? Табылат да, Ильяс, сен жеңилбе да. Айжан чын дилинен камкорлоно сүйлөп жатканын көрүп, Ильястын жүрөгү элжиреп кетти. Маңдайында турган кыздан эки кадам артка таштап алыстады. Айжан так эле жол боюндагы көчөгө жарык берген жол чырактын астында турган экен. Андагы жарыкка чагылып түшүп жаткан бүртүктөрү менен Айжандын бул турганы өзгөчө кооз көрүндү. Эң сонун кадр, деген Ильяс чөнтөгүнөн телефонун алып чыкты. Ильяс кайра Айжанга жакын келди да, Айжан, кел бүгүн башка нерселер жөнүндө сүйлөшөбүз, деди. Айжан эми көрдү жигиттин көзүндөгү жашты. Бүгүн бардык нерсе жөнүндө сүйлөшөбүз, Аселден башка, деп кыйкырган Ильяс алдыга басып баратты. Жанында унчукпай Айжан келе жатат. Айжан, деди бир убакта Ильяс. Адатта жолугушууга чыкканда ресторанга тамактанганды алып кирет экен жигиттер. Мен антпедим, капа эмессиңби, деди. Айжан күлүп койду. Түн бир убакта Айжанды үйүнө жеткирип келген Ильяс коштошоордо кыздын маңдайынан сүйүп койду. Кызга ушул эле керек белем, ансыз да албырып, сүйүнүчтөн бир калыпта сокпой тыпырап жаткан жүрөгү кантип бул кубанычтан жарылып кетпегенине өзү таң калды Айжан.
Үйгө кирип албырган жүзүн колу менен басып кыялдана көпкө жатты кыз. Жолдо үйүнө бараткан Ильяс машинасында жаңырып жаткан ырга бирде кошулуп бир үнсүз муюп угуп баратты. Туулган күнүң менен периштем, деди Ильяс шыбырап, качан гана ыр соңуна чыкканда. Так ушул убакта бир канча алыстыктарда кыпкызыл розалар толуп өзгөчө шамдар жагылган бөлмөнүн бир бурчунда колуна жоолугун кармап отурган Асель ушул ырды ырдап жаткан. Түшүмө кирчи периштем. Мукам үнү басылып көзүнөн жалгыз Бермет ылдый кулады. 6 жыл өттү. Бул жылдарда Аселдин жашоосу кай жака гана оодарылган жок. Эчен жолу ажал менен маңдайлаш келди. Өткөн бул убакыттын ичинде кыз шеф айткандай не деген улуу иштерди жасабады. Кара дүйнөнү аттаганда көргөн жанды суктантып үлбүрөгөн периште эми ошол дүйнөнүн мүчөсүнө айланбадыбы? Майя, Эчен деген бизнесмен министрлерди тузагына түшүрдү дейсиң. Майя жүрөксүз, ташпоор, муздак аял катары Крим дүйнөгө таанымал болду. Ал аяп, боор тартууну билбейт. Чачын тысырайта төбөсүнө байлап капкара кийинип жүргөн кара көздүү сулуунун чыныгы жүзүн бир да адам көрбөгөн. Аселдин жүрөгү өлдү. Таттуу кыялдар, аруу тилектер катаал жашоосунун артта калып эскирген дептеринин бүктөмөлөрүндө калып кетти. Ильяс Айжанга үйлөндү. 10 жылдап күткөн, издеген бактысынан мына ушинтип бир күнү баш тартып кетти. Ал тайенеси үчүн гана эмес, өзү үчүн да унуткусу келди Аселди. Ооба, жүрөгүнүн төрүндө жайгашып, жашоосунун эң көркөмдүү, эң өткөөл мезгилдерине күбө болгон ошол Аселин унуткусу келди. Бул мүмкүн эместигин билсе да, ич-ичинен эч качан унута албасын сезсе деле өжөрлүк менен унутам деди. Ал эми Айжан көз алдында башка бир кыз үчүн жанын тиштеп, азапка түшүп издеген адамга баарын көрүп туруп өмүрүн байлады. Баары сонун, баары ойдогудай. Экөө жубай аталып бир жаздыкка баш койгон күнү бир керебеттин эки бурчунда отурушту. Айжан: "О, мени кечир, мага бир аз эле убакыт бер, көрөсүң баары", деп келе жаткан Ильястын жанына Айжан келди да колдору менен оозун жапты. "Суранам, унчукпа. Мен баарын түшүнөм, күтөм, чыдай аламын". Аппак жоолук салынып көздөрүн жалдыратып турган келинчегин бооруна басты. "Бактылуу кыл дебейм, Ильяс. Сени менен бактылуу болом. Көрөсүң го, менин сүйүүм экөөбүзгө да жетет". Айжан ушинтип ойлогон. Ильяс да ушул сөзгө ушунчалык ишенгиси Аселди унутуп кучагында турган өзүнүн жанынан артык сүйгөн Айжанын сүйгүсү келип турду. 10 жылга жакын убакытта Ильяс Аселди канча издеп убайым чексе, Айжан да Ильясты ошончо катуу сүйүп, азап тартып келди. Ушул күндөн Ильястын жашоосу өзгөрдү. Тынч, бейпил жашоо. Көптөрдүн жашоосундай кадимкидей өмүр кечирип жатты. Ильястан өтүп Салимене бактылуу. Айжан жароокер мүнөзү менен Салименени эриктирбейт. Иштен келсе алдынан чуркап чыгып, жадырап тосуп алчу жубайы бар. Бирок негедир баягы көкүрөгүнүн бир бурчунда калып кеткен, көмүлүп сыртка чыга албай буулуккан сагыныч куса гана жанын тымызын кыйнап азаптап келет. Балким өмүрү ушул калыпта өтүп кетмек беле, эгерде Асел кокустан минтип кайра жашоосунда пайда болбогондо.